Бул карындаш Кандыгүл аты 10 жашта. 1 жылдан бeri ооруп жүрүптүр. Мен билбедим. Кече ошол жактан сүйлөшкөндө айтышты. Бул Кандыгүлдүн атасы 2 жыл мурун каза болуп калган. Ал дагы ооруга байланыштуу Памирде каза болуп калган. Апасы жана 1-2 киши туугандары бар. Апасы калыптыр. Кече ошол ооруп, аябай ушу беттерине шишик чыгып, буттарына шишик чыгып кеткенде айла жок ошол атасынын бир тууган эжеси ошол Афганистандын Кундуз деген шаарына алып келиптир. Ошол жактан дарылатып, болгон каражаттарын кетирип, акыры айласы жок, кайра Бадакшан деген шаарына келип, ошол жакта каражаттары түгөнүп калып калыптыр. Бирок Афганистандын докторлору диагноз мындайча айтканда бир жыйынтык чыгарып бере алган жок. Дагы да чоң доктурга апарыш үчүн дагы да каражат кетти. Бирок алардын бир аз билсе да бир аз маалыматы ошол кыздын 2 бөйрөгү ооруп, bir böyrөгү жада калса жарабай калыптыр, башка бөйрөк алмаштырыш керек деген бир жыйынтыкка келишиптир да. Анан бул тез учурда болуш керек экен. Ал барыңыздар жана экранда көргөндөй эле кыздын бети толуп шишип кеткен. Эч нерсе көрүнбөйт, мындайча айтканда өтө оор абалда, эч нерсе жебейт. Жебеген адам ачкалыктан дагы башка нерседен да кыйналат. Анан дааратканага барганда кандай акыбалда аны билбейбиз, бирок 2 адам жетелеп 2 адам алып келет экен кайра үйгө. Анан ошонун бир туугандары жок, жетим десек болот. Анан ошону көрүп аябай жүрөгүм ачышып, демилгени көтөрөйүн деп, ошо видеолорун жасап, өзүм сүйлөп, кыргыз элинен кайдыгер карабаган, кайрымдуу кыргыз элиме кайрылуу жасап, ошол кызга каражат топтогонго аракет кылып баштадым. Буюрса азыр дагы ачык каражат топтоого, ошого ар бириңиздерден дагы бир жолу колуңуздардан келсе, ошол бир адамдын айыгып кетишине ошол каражат эле маселе болуп аткан болсо, анда ошол чөнтөгүбүздө турган каражатыбыз да аябайлы. Анткени ошол шифа берүүчү, айыктыруучу Алла. Биз себепчи болуп калган болсок, бул өтө сонун нерсе да. Садака берсек, бул деле садака да, бир ошондой бир муктаж болуп кыйналып аткан адамга. Эми Кыргызстанда ооруса деле, Кыргызстанда туугандары болсо деле эчтеке эмес эле. Афганистанда, башка мамлекетте биринчи, экинчиден анын туугандары жооп көргөзө турган. Анан ошого аябай жүрөгүм ачышып ушул демилгени көтөрүп чыктым. Жакшы. Түзүү байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло. Тезек алыстап кетти, Турганбай. Бай айтып атпайсызбы? Бая демилге көтөрүп чыктык депчи. Анан бул карындашыбызга жардам берем деген баягы Кыргызстандагы мекендештерден жардам берем десе кимге кайрылыш керек Кыргызстанда? Сизге кайрылыш керекпи? Ооба, негизи ушунун ичинен дагы ар кандай топ мошенник деп коет экен Кыргызстанда, шылуундар деп коет экен. Ошондой иштегендер дагы бар экен. Ошого менин лицомду көрүп, ушул менин номерлерим коюлат төмөнкү жерге дагы. Ошол мага кайрылыш керек, өзүм топтоп, анан жыйынтыгында дагы өзүм баяндама берип, баарына ошол топтолгон каражат кызга жетти деп айтып берем, албетте. Анан ошол каражатты топтоп жардам берем дегендер болсо, түзмө-түз эле мага байланыша берсеңиздер болот.